Сиздин белиңизде грыжа болуп, оорулардан кыйналдыңызбы? Анда сизге күн сайын жасалуучу ушул көнүгүүлөрдү сунуштайм. Бул көнүгүүлөрдү үй шартында жасаса болот. Биринчи жасалуучу көнүгүүбүз: ичиңиз менен жатып, эки бутуңузду көтөрүп, тизелерди бириктирип алып, оңго, солго бурайбыз. Оң тарапка 10 жолу жана сол тарапка 10 жолу жасап, аралыгын 30-40 секундтан эс алсаңыз да болот. Кайталап 4 подход жасайбыз. Андан кийинки көнүгүүбүздү 4 бутубузга туруп алып, разгибания, сгибания жасайбыз. Башыбызды өйдө көтөргөндө дем алабыз да, ылдый кылганда демди чыгарабыз. Ал эмесе кийинки көнүгүүбүздү ушул эле абалда оң колубузду көтөрүп жана сол бутубузду көтөрөбүз. Ошондой эле алмак-салмак жасай беребиз. Оң тарабыбызга 10 жолудан, сол тарабыбызга 10 жолудан.